Бааркан айымдын күнүлүк жашоосу ушинтип мечтин алдына келип кайыр суроо менен башталат. Кайыр суроо кээ бирлер үчүн өөн учураган жумуштур, бирок бул жумуш менен мен 3 жылдан ашуун убакыттан бери күнүлүк жашоомду өткөрүп келем дейт каарманыбыз. Бирлери айтат, эмне отурасың, 6 саның аман экен, эмне отурасың дейт. Аны мен айтам, ар ким эми башына түшкөндү билет. Өзүм билем дең, мен оорукчамын. Бир балам о дагы ооруйт, ишке жараксыз. Анан өзүм да ооруйм, 3-4 жолу больницага жаттым. Больницада выпискаларым бар үйдө деп айттым. Өзүм мындай көрүнүшүм коробкам эле бар, бирок ичтартым ичимде баары жогум кесел дедим. Леченияга керек, уколума, дарыма акча керек экен. А мага төлкө ушу наным эле. Каарманыбыз учурда Ош шаарынын Горная Поляна лагерине батирде күн кечирүүдө. Жолдошу мындан бир топ жыл мурун каза болуп, 2 баласы менен батирден батирге көчүп жашап келет. Балдарынын бири Казакстан өлкөсүнө жумуш издеп кеткен боюнча дайыны жок. Кичүү уулу казак чергесине кул болуп сатылып кетип, үйүнө келе албай жүргөндүгүн кабарлаган. Бул үйдүн эшиктери эле жок, мындай аңырайган. Ушу кыш ичи ушул эшиги жок үйдө жашап чыкты. Мына жерде идиш аягым, мына жерде продукты, мына бул дарылары, мына бул дарылар мынанда. Ушу дарыларды ичем. Ушинтип кыйналып жашап атам. Төрт жолу, 5 жолу кирдим о ичкери коридоруна чейин. О жерде эмнеге келдиң, эмне иштер менен деп анан кийин кой берген жок адамдар. Алдым тосуп эле анан кийин качан келет, качан кирейин десем, мына число дейт, о күнү барсам, о күнү жок болот, ошентип кирип кайрыла алганым жок. Бааркан Калдыбаева кала башчысынан жардам суроо үчүн жолууга аракет жасап, бирок кароочулардын тоскоолдугунан улам кире алган эмес. Ал эми шаардык мэриябыз тарабынан аз камсыз болгон жана жардамга муктаж үй бүлөлөргө 3 миңден 10 миң сомго чейин жардам берилери маалым болду. Азыркы учурда жерге муктаж, үйгө муктаж жарандар аябай көп. Бирок булардын баардыгы комиссиянын чечимине жараша, ар бир кайрылган жарандын социалдык абалына, муктаждыктарына жараша берилет. Албетте өздөрүнүн Ош шаарынын мэринин атына жазган арызынын негизинде. Мындан сырткары ушул эле Ош шаарындагы жарандарга биз материалдык жардамдарды жана социалдык жардамдарды беребиз. Арыздын ар бир арыз биздин социалдык өнүгүү башкармалыгы тарабынан терең иликтенип, тиешелүү Ош шаарынын мэриясынын бөлүмдөрүнүн кызматкерлери тарабынан иликтенип, каралып, комиссиянын чечиминде 3 миңден 5 миңге чейин андан сырткары мыйзам чегиндеги материалдык муктаждыктарына жараша белгилүү өлчөмдөгү финансылык каражаттар, материалдык колдоо каттары берилиши мүмкүн. Биздин чыгармачылык топ Бааркан эне менен чогуу Ош шаарынын мэриясына барып, жарандарды кабыл алуу бөлүмүнө жардам сурап, арыз жазып калтырып келди. Жазылган арызга 3 күн аралыгында жооп жазылат. Эми жардамга муктаж энеге кандай колдоо көрсөтүлөт, алдыдагы убакыт көрсөтөт. Ал эми Бааркан Калдыбаеванын аянычтуу жашоосуна кайдыгер эмес жарандардан жардам күтөт. Гүлзар Осмоналий кызы, Азамат Кубатбек уулу, Башат.